Асан жана Үсөн бирге дүкөндөн 250 сомго, ал эми Асан жана Эрмек бирге 400 сомго буюм сатып алды. Эрмек Үсөнгө караганда 3 эсе көп буюм сатып алды. Асан канча сомго буюм сатып алды? Демек, Асан менен Үсөн бирге кандайдыр бир сомго буюм сатып алды. Ошондой эле Асан менен Эрмек кандайдыр бир сомго буюм сатып алышты. Демек, Үсөн менен Асан 250 сомго буюм сатып алды бирге. Ал эми Эрмек менен Асан 400 сомго буюм сатып алды. Эрмек Үсөнгө караганда 3 эсе көп буюм сатып алды. Демек, бул жер Үсөн, Асан. Бул жерибиз Эрмек Үсөнгө караганда 3 эсе көп буюм сатып алды. 3 эсе көп сомго буюм сатып алды Эрмек. Демек, 400дөн 250-ни алсак, 150. Демек, бул жерибиз 150. 2 бөлүгүбүз. Себеби 400дөн 250 алсак, демек биз көрүп тургандай 150 бул 2 бөлүк болот. Демек, мындан 150-нү бөлсөк 2-ге барабар 75. Биз көрүп тургандай бул бөлүк 75тен. Демек, Үсөн дагы 75 сомго буюм сатып алган болот. Демек, ал эми Эрмек 150 кошулган 75 барабар 225 сомго буюм сатып алган болот. Ал эми Асандын кетирген сому 400дөн кемитебиз 250. Мындан 400дөн кемитсек 250-ти, 225-ти 5, 1, 9дан 2-ни алсак 7, карыз менен 3, 175. Демек, Асандын Асандын кетирген сому 175 сом. Маселебиз келип чыкты. Мындан Асан 175 сом соода кылган болот.